Саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр, УТРК Баткен телеканалы өз берүүлөрүн мындан ары түз эфирде улантат. Бүгүнкү маселени мен бүгүн Назгүл Абдрахманова алып барамын. Биз берүүнүн алкагында улуттар аралык ынтымакты бекемдеген, ошондой эле достук мамилени чыңдаган мекеменин ишмердүүлүгү, ошондой эле аймактагы кайсы улуттар жашайт, кайсыл аймакта көп, алар кандай ынтымакка келип атышат деген суроолорго жооп алуу үчүн студияга атайын конок чакырганбыз. Бүгүнкү биздин коногубуз Кыргызстан элинин ассамблеясынын Баткен облустук бөлүмүнүн жетекчиси Эшмурзаев Каныбек Таирович. Саламатсызбы? Рахмат. Сизди ошол студиябызда көрүп турганыбызга ыраазычылык билдиребиз. Чакыруубузга жок дебестен келип бердиңиз. Темабызды мүмкүн болушунча ачып бергени аракет кылыңыз, Рахмат. Мен эң биринчи ассамблея деген сөз эмне үчүндүр ошондон баштайын деп атам. Себеби ассамблея деген сөз кандайдыр бир үйүндүн же болбосо саясий партиялардын же мамлекеттик органдардын өкүлдөрүнүн чогулушу деген мааниде. Эми өзүңүздөр билесиңер, Бириккен Улуттар Уюмундагы Кеңештин ассамблеясы бар. Ошол сыяктуу эле ошолордун мисалы Бириккен Улуттар Уюмунда 193 мамлекет болсо, бир маселе болуп калса, ошол 193 мамлекеттен чакырып туруп, ошо чогулушта маселе чечет. Ошол сыяктуу эле биздин Кыргызстанда дагы 80ден ашык этностор жашайт. Ошолордун өздөрүнүн бирикмелери бар. Ошол бирикмелер бар бир ассоциацияга бирип туруп, ошондо Кыргыз элинин ассамблеясын түзөт. Бизде дагы кеңеш бар. Макандар маселе болсо, биз да кеңеште чечебиз. Эми биздин негизги максатыбыз биздин Кыргыз элинин ассамблеясынын негизги ишмердүүлүгү, мисалы ошол ар түрдүү этностордун өздөрүнүн маданияты, тили, үрп-адаты, ошол салты, ошолорду коргоп өнүктүрүү жана улуттар арасында тынчтыкты, ынтымакты, достукту алып жүрө турган президенттин алдындагы кеңеш берүүчү органбыз. Ушул органбыз. Ушуну жүргүзөбүз. Эми биз өзүңүздөр билесиздер, Баткен областында дагы 20ден ашык ар түрдүү этностор бар. Ошолордун өздөрүнүн коомдук бирикмелери бар. Ошолор менен биз тыгыз иш алабыз. Андан сырткары биздин жаштар кеңеши бар. Андан сырткары эми бизде мындай көп адамдар ойлоп калат, бул аксакалдар менен иштейт. Биз мисалы ушул аймакта баардык тармак менен иштейбиз. Илим берүү болобу, саламаттык сактоо болобу, спорт болобу, маданият болобу, баардык тармактарда биз иштейбиз. Баардык тармактар менен биздин министрликтер менен биздин меморандум түзүлгөн бар. Ошол меморандум өзүнүн жообуга ылайык, биздин жоободо жазылган да, жообуга ылайык иш алып барабыз. Буну ошо коомдогу орду кандай деп баалайсыздар? Эми бул ассамблея бул дүйнө жүзүндө бардык мамлекеттерде бар. Мунун коомдогу орду өтө чоң десем болот. Дүйнөлүк практикадан Бириккен Улуттар Уюмуна айтып кеттим. Ушул сыяктуу эле бардык мамлекеттерде ушул улуттар арасындагы ынтымакты, биримдикти, достукту чыңдаш үчүн бизде негизинен кыргыз мамлекеттерде өзү ушуларды коргой турган биз баш мыйзамыбызда да статьялар бар. Кыргыз жаран деген концепция бар, өзүбүздүн эмебиз бар, жообубуз бар, уставыбыз бар. Ошондой эле негизги бир дүйнөлүк стандартка туш келе турган өзүнүн мыйзамдарга туш келе турган жумуштарды аткарабыз. Негизги эле биздин максатыбыз улуттар арасында тынчтык, биримдикти кармап, аларга анча-мынча жардам берип, көмөктөшүп, ошолорду дагы тилдерине, маданиятын унуттурбай, кыргыз тилин дагы чогуу алып кетип, биздин кыргыз маданиятын дагы деген маанидә ушундай жумуштар аткарабыз. Анан айтсаңыз, облус аймагында кайсы улуттун өкүлдөрү жашайт? Биздин областта алып караганда, биздин областта негизинен 20ден ашык ар түрдүү этностун эмеси бар, өкүлдөрү бар. Алардын өздөрүнүн коомдук бирикмелери бар. Мен эми кээ бирлерин мына расмий статистикалык маалымат менен айтып кетсем, бизде Баткен областында 80.000ден ашык өзбек улутундагы эмнер жашайт, калк жашайт. 40.000ге жакын тажик улутундагы жашайт. Анан 2.000ге жакын орус улутунда, анан 400-500 казак, түрк жана башка улуттун өкүлдөрү, бардыгы 20ден ашык улуттун өкүлдөрү жашайт. Анын 70% ашыгыны кыргыз, ошол кыргыздар түзөт да, кыргыз улутундагы адамдар түзөт.
кыскасы. Ушундай биздин эмеде ушундай. Булардын эми өздөрүнүн коомдук бирикмелери бар. Айрымдарын айтып кетсем, бизде коомдук бирикмелерден мисалы өзбектөрдүн улуттук маданий борбору бар. Бул эми өзбектөрдүн улуттук маданий борбору мисалы Лейлекте муну өзү Кудайназар Дооронбек деген бала жаш жигит жетектеп өзү мектептин директору. Өтө менен жакшы биз тыгыз иштешебиз. Анын жардамчысы Камал Яшарбек деген жаш жигит бар. Бул өзбек билим берүү борборунун жетекчиси алды. Ушул эки жигит менен ар дайым тыгыз байланышта иштеп турам. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, этностордук мамилелер боюнча мамлекеттик ишкана да бар. Алардын ушул жергиликтүү өзүн башкаруу органдарында жергиликтүү администрацияда бирден өкүлдөрү бар. Алардын иштери жана жергиликтүү ушул карайттар дагы алар менен да биз тыгыз иш алып барабыз. Биздин баардык максатыбыз бир. Максатыбыз баардык тең улуттар арасында тынчтык, биримдик, достук чыңдоо. Андан кийин Тажик-Улуттун дагы ошол этностордун Рудаки деген нерсе бар. Алардын коомдук бирикмеси бар. Ал 3 жерде бар bizde. Leyлекте бар, Хайдарканда бар, анан Ушкоргондо бар. Алардын өз жетекчилери бар. Алар менен да биз тыгыз жумуш жүргүзөбүз. Андан сырткары эмеде орус тилдүү этнос топтору сүйлөтүүдө Содружество деген улуттук маданий борбору бар. Бикулова Наталья Борисовна жетектейт. Андан кийин Адамжайда орус тилдүү Отечество деген улуттук маданий борбору бар. Ана Калара Оксана деген жеке жетектейт. Андан кийин Кызылкайда дагы орус тилдүү этностордун Содружество деген коомдук бирикмеси бар. Ирина Нешкова жетектейт. Анан Баткен областы боюнча кыргыз маданий борбору бар. Аны Саттар Манас Курумбаев деген жетектейт. Булар менен биз ар дайым тыгыз байланышта иш-чараларды өткөзүп турабыз. Кыскасы ар дайым байланышта турабыз. Жакшы экен. Жана жогоруда айтып калдыңыз, 20-дан ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Андан сырткары бизде бана бир деген айтып кетейин деп атам. Жаштар канаттары бар. Алар эмне жумуш кылышат? Алар дагы ушул коомдук башташта иштейт. Алар менен да биз тыгыз байланышта. Алардын негизи максаты жаштар канаты бизде биздин жобого ылайык. Биз кээ бир адамдар дейт да, бул ассамблея аксакалдар менен иштейт деген мааниде. Биздики андай эмес. Биздики баардык тармак менен иштейт. Билим берүү, маданият, спорт, жана жаштар менен иш кылабыз биз. Биздин өнөбүз жобого ылайык мындай обширныйраак болуп, баардык тармак менен ушул иш алып барабыз. Ошо жана сөзүм бөлүнүп калды. 20-дан ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт деп айттыңыз. Алардын башын бириктирген, ушу бири-бирини көрүп, достук мамилени арттыра турган кандай иш-чараларды өткөрүп турасыздар? Эми иш-чарага келсек мындай да, биздин өзүбүздүн финансыбыз жок. Ачыгын айтып коюш керек. Бирок биз ошо финанс блоктарын мамлекеттик жумуштар менен байланышабыз. Жергиликтүү мамлекеттик башкаруу органдары менен иштешебиз. Жергиликтүү мамлекеттик администрация менен иштешебиз. Жергиликтүү өзүнчө башкаруу органдары, анан кийин жанагы коомдук институттар менен тыгыз иш алып барабыз. Ошолор кандай иш-чара өткөзсө, биз дагы ошол менен биргеликте ошолорго катышып, алардын жардамы менен да көп жумуштар кылабыз. Мисалы райондук деңгээлдеги, шаардык деңгээлдеги, областтык деңгээлдеги ушул баардык иш-чараларга биз катышып, андан сырткары өзүбүздүн күчүбүз менен да жам иш-чараларды өткөрөбүз биз. Мен жакында эле мына Лейлекте районунда номер 8 лицейдин базасында этностордун ар түрдүүлүк биздин байлыгыбыз жана келечегибиз деген темада тегерек стол өткөздүк. Муну илгери жаштар кеңешинин төрагасы Баратов Кеңешбек Уранбекович деген жакшы жигит бар. Ушул көз сүйлөшүп, өтө жогору деңгээлде өткөзүп, жакында бир буквально бир айда боло элек. Ошондой. Андан сырткары биз өзүбүздүн күчүбүз менен былтыркы апрель айында энелер күнүгө мына кадамгы эмеде Жалал шаарындагы продюсерлик борбор бар. Кочманова Нурайым деген кыз башкарат. Ошону менен биргеликте энелер күнүнө област деңгээлде бардык биздин жакшы мындай элге кызмат кылган энелерди, билим ар бир тармактан чакырдык. Билим берүү, саламат сактоо, спорт баарын чакыртып, ошолорго сый тамак берип, ошолорго сыйлык берип, ошону уюштуруп. Андан сырткары биз манабу
укук коргоо органдары менен дин менен зор зомбулуктун алдын алуу боюнча мектептерде анан мынабу жанагы диний мекемелерде түшүндүрүү иштерине жүргүзүүгө катышып ошондой иштер аткарабыз. Андан сырткары өзүңүздөр билесиздер, биздин жободо бар кыргыз тилин боюнча тил күнүгө, анан кийин бүткүлдөнүн эне тил күнү бар. Ал күндөрдө биз колдон келишинче ушуларды ошол мамлекеттик органдар менен, жергиликтүү администрация менен, жергиликтүү заң башкаруу органдар менен биргеликте ар дайым ушундай иш-чараларды өткөрүп турабыз. Сонун. Анан айтсаңыз, мындай Баткен облусу сыяктуу чек ара аймагында ынтымактын мааниси эмнеде? Эми биз мына тарыхты карап көрсөк, биздин ата бабалар илгертен эле коңшу мамлекеттер менен эри шаркакта, ынтымакта, кыз алып, кыз берип, базары бир, суу бир жашап келгенбиз. Эми карыктасак, мисалы кыргыз эли, байыркы мисалы Кытай эли, байыркы Рим, Греция, Индия ошол кыргыз элинин тарыхы ошол элдер менен катарлаш да. Өтө бир биздин тарыхыбыз терең калкпыз. Ошондуктан биз илгертен эле ушу менен жашап келдик. Мисалы биздин өзөкөй чыгармабыз Манас эпосуна карасак, Манас эпосуна карасак, Манастын 40 чоросу ар түрдүү уруудан, ар түрдүү улуттан түзүлгөн. Манастын кеңешчиси Алмамбет, өзүңүздөр билесиздер, мына Манас эпосунда барат, Кытай жигити. Аялы Тажик кызы. Санияр бегим деп тажик кызы. Ушулар менен карап көрсөк болот, ушулардан биз жыйынтык чыгарсак болот. Значит, демек биздин ата бабалар илгертен эле ушу башка улуттар менен эр шаркакта, ынтымакта ушинтип жашап келген. Эми азыркы кезде мына Союз булгандан кийин биздин жанагы бул карым катнаш жаңы бир руслага бурун десек болот. Жаңы багытка. Себеби чек арабыз такталып, чек-аралар түзүлүп, ар түрдүү посттор курулуп дегендей ушундай болуп атат. Бирок акыркы мына кездерде биздин мына чек арабыз аныкталып, биздин жанагы карым катнаш мурунку өзүнүн темпиге келе атат да, акырын келе атат. Көрөсүздөр, мына мыйзам чегинде бул сатык шери болуп атат. Мыйзам чегинде барды келди болуп атат. Маданий иш-чараларды өткөзүп атабыз. Мен ушул мына айдын март айында болуш керек, мына Ферганада өтө чоң форум болду. Орто Азиянын жана Азербайжан элдеринин достугу деген темада чоң форум болду. Ошол форумга мен катышып келдим, ошондо жана мени сынап келдим, мына көрсөтүп коём. Мына ошол форумга катышып келдим, мына. Анда форумга жогорку деңгээлде өттү. Ушул форумда бул форумдун бизде биринчи күнү бул форумда бизге менен тааныштырды. Биздин жанагы 3 мамлекеттин кесилиши бул мына өзүңүздөр билесиздер Баткен район территориясында. Ошого чоң стела курулган. Биринчи күнү биз стелага алып келип ошол жерде чоң иш-чаралар өткөздү. Бардык аларда дагы бир ар түрдүү этностор бар экен, кыргыздар да бар экен, казак, корей, орус, бардык бар экен. Ошолордун катышуусунда ошол жерде чоң маданий иш-чара өткөзүп берди. Андан кийин алардын выставкасы болду. Алардын бизден айырмасы бир жакшы жагы бар экен. Ошол бардык 18 этнос бар экен. 18 этноско 3 этаж бир зданияны бардык ошого бөлүп берипти. Аларда ошол өздөрүнүн эмеси бар, залы бар экен. Ошол улуттук кийимдерди сактай турган жери бар экен, конференция залдар бардыгы бар экен. Ошол жерде кадимкидей алар туруктуу иш жүргүзөт экен да, этностор. Эмелер. Жанагы коомдук бирикмелер. Жанагы бизде диаспора деп коебуз го, диаспоралар туруктуу иш алып барат экен. Ошонусу мага жакты. Андан кийин экинчи күнү ошол выставкалар болду. Үчүнчү күнү жанагы ар түрдүү докладдар окулду. Бизден мамлекеттик администрация жанагы Ыйгармовдун орун басары жана Гуматович барды. Район шаарлардан ошол мэрлердин администрациянын орун басарлары барды. Өтө жогорку жакшы иш-чара өттү. Түнөлүктөн келди. Ошого катышып келдим. Жакшы экен. Анан ар бир эле иштин эки тарабы болот эмеспи? Бардык эле баштагандан тарта ийгиликтүү болуп, баары өз изине түшүп кетпейт э? Ансыңарында эле ушул сиздердин ишмердүүлүктү жүргүзүп келаткандан бери деле ушул улуттар арасындагы пикир келишпестик жаралып калса, сиздердин ассамблея кандай чечим кабыл алат?
эмне жардам берет? Мен жаңа сизге сөзүмдүн башында айтып кеттим. Ассамблея деген сөз ошол өкүлдөрдүн чогулушу деген да. Бизде дагы ушул ошо диаспоралардын деп эле айта берейин, бул диаспоралардын өкүлдөрү бардыгы бир ассоциацияга бириккен да, ассамблеяга бириккен. Ушулардын кеңеши бар. Айрым мында оор маселелер болсо, ошо кеңешке бардык аймактарда биз дагы мүчөбүз. Бар ошол кеңеште чечебиз. Кеңеште маселе кылып чечебиз. Маселеди ар ким өзүнө өтүп акырында ошол добуш берүү менен ошол маселени чечебиз. Актуалдууга карап. Ал эми мындай жөнөкөйрөөк маселелер болуп калса, ушул аймактардагы мисалы бир эки бала мектепте урушуп кетсе, аны биз жергиликтүү мамлекет администрация, жергиликтүү өз анда башкаруу органдары менен, коомдук институттар менен биргеликте өзүбүз барып, ушуга жараштырып, ынтымак алып келебиз. Анан чоң маселелер болуп калса, биздин кеңеште каралат. Кеңеште каралып, ассамблеянын кеңеште каралып, ошо кеңеште чечим кабыл кылынат. Чечимге карап анан иш жүргүзөбүз. Мыйзам чегиде биздин негизги эле максатыбыз мамлекеттин саясатын ишке ашыруу. Биз мамлекеттин жанагы мыйзамдуулуктан чыкпайбыз, ошо мамлекеттин саясатын туура ашырып, туура элдерге түшүнүшкө аракет кылабыз. Түшүнүктүү. Анан айтсаңыз, диаспоралар мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана ошол эле учурда өзүнүн тилин, маданиятын сактоо боюнча кандай иштерди алып барат? Эми өзүңүздөр билесиздер, эми мамлекеттик биздин кыргыз тили мамлекеттик макамын алган. Ошондон бери бул жанагы бул тил, бул майрамды биз жогору деңгээлде майрамдап жатабыз. Бул майрамды ачык айтыш керек, айрыкча биздин билим берүү системасында жакшы жолго коюлган. Бизде дагы тажик тилдүү, орус тилдүү, өзбек тилдүү мектептер көп. Мен сандап келдим, азыр айтып отурбайын, анын саны убакыт алып. Ошолордо өтө жогору деңгээлде өтөт. Айрымдарга барып катышабыз. Тилди даңазалоо боюнча, манас айтуу боюнча, ырдайыл достор ырдайылы деген темада, кыскасы темага жараша өзүнүн темасы бар. Жакшы иш-чаралар өткөзөт. Өзү мындай айтканда бир нукка келип калган система, бир нукка келип калган. Мектептерде айрыкча. Мектепчинде бул иш-чаралар дайым өтүп турат. Булар жүпүнө. Андан сырткары бүткүл дүйнөлүк өзү эне түлкүнү бар. Ал күндөрү ар бир ұлттун өзүнүн ошол эне тили боюнча иш-чаралар өткөзөт. Ошол эмелер ар бир, мисалы тажиктар рудаки дедим, рудаки, өзбек маданий борбору, содружество деп атабыз. Булар өздөрүнүн ошол эмесин, этносторун даңазалап, ага тили жок, мыйзам чегинде корголгон. Ошолор өздөрүнүн тилин ушу боюнча өздөрүнүн жана улуттук кийимдерин кийип, улуттук тамак аш боюнча, улуттук көргөзмө кылып, ушундай жакшы иш-чаралар тагып өтүп турат. Бул өзү системага келген. Биз өзүбүз дагы мына жергиликтүү башкаруу органдар, жергиликтүү мамлекеттик башкаруу органдары менен биргеликте биз дагы өткөрүп турабыз. Аларга көмөктөшөбүз. Биз көмөктөшүп колдон келген жагы биз эми көмөктөшкөндө биз стимул берип туруп аларга азчылык кат, анан ошо ассамблеянын грамотасы, жанагы юбилейдик медаль болсо ошолор менен биз нагып турабыз. Сыйлап турабыз. Анан айтсаңыз, ушул сиз абатта өткөн иш-чаралар, тактап айтканда, ушул улуттук майрамдар, негизи эле ынтымакты бекемдөөдөгү ролу кандай болуп калат? Ошол жерде сиздер ушундай жакшы сонун иш-чараларды көргөн күбө катары, уюштуруучу катары, алардын бири-бири менен дос табып, мамилелерини бекемдеп, чыңдап тургандарына күбө болсоңуздар керек. Эми азыр эми мындай карасак, бизде андай эмелерге күбө болуп турабыз. Баардык майрамдык иш-чараларга катышканда баардыгы тең өзлөрүнүн маанилери жакшы болот. Көбүнчө биздин мамлекеттик тилде сүйлөп калган. Мамлекеттикте сүйлөп, биздин кыргыз тилин даңктап, биздин саясатты болуп аткан иштерди даңктап, өнүгүү, азыр мына Кыргызстанда өнүгүүдү мактап, өнүгүүбүздү көрсөт дегенде ушундай маанилери өтө жогору деңгээлде болуп атат. Акыркы кездерде чын айтыш керек, мына өтө бир жакшы деңгээлде болуп атат. Өтө жакшы деңгээлде. Андан сырткары мына биз анча-мынча иш-чараларга биздин коңуш мамлекеттер менен Тажикстандан чакырабыз, Өзбекстандан чакырабыз. Алар да өздөрүнүн мындай иш-чаралар менен келет да, ошондо өздөрүнүн жанагы ошо улуттук эмелерин алып келип коюп берет. Ошо бир акыркы мезгилдерде ачык айтыш керек, элдин маанайы өтө жакшы. Деңгээлде. Себеби жашоо деңгээлибиз барган сайын биз мындай жаңы бир жолго, руслого түшсөк болот да. Өтө жакшы болот.
өтө жакшы. Жана сиз айттыңыз, ушу жаштарды дагы тартабыз, биздер жаштар үчүн дагы бар депчи. Анан ушул жаштар арасында толеранттуулукту калыптандыруу үчүн дагы кандай иштерди күчөтүү зарыл деп эсептейсиз да? Эми туура айтасың, толеранттуулук деген бул сабырдуулукка чакырыш керек да биз жаштарды. Эми мындай да, биздин жанагы жообузда ушул өзүнүн негизги эмелерибиздин бири толеранттуулук. Максаттардын бири. Эми азыр мына аламдашуу, глобалдашуу мезгилинде өзүңөр көрүп турасыздар, өтө бир илим техника өтө тездикте темпенен өтөт. Биздин жаштар дагы көз тигбесин, мына Кыргызстан жаштары дагы ошол аламдашуудан артта калбай, бар жогу мына өзүңөр көрүп турасыздар, жакшы нерселерди байкасак болот. Цифризация дейбиз, компьютеризация дейбизби, мына бардык маалыматтар азыр ачык. Справка алсаң деле үйдөн отуруп аласың, же почтага турсаң үйдөн отуруп алсаң болот, же болбосо бир тарыхый маалымат керек болсо интернетке кирсең тез табасың. Биздин эми ачык айтыш керек, аламдашуу менен биздин мына орто муундун аксакалдардын негизги максаты ушу ата бабалар бизге таштап кеткен, мурас кылып таштап кеткен каада саат, үрп адат, руханий байлыктарыбызды шуну өнүктүрүп, жаштарга берип туруп, биздин жанагы өнүгүүнүн стратегиянын өзөгү катары колдонуш керек да. Мына президентибиз өзү жанагы улуттук демде дүйнөлүк бийликтик жарлыгында да баса белгилеген. Ошол боюнча биз өзөк катары биз ата бабалар жасап кеткен биздин ушул цивилизацияны жаштарга берсек, мен ойлойм, Кыргыз мамлекети башка батышты дуурабай, өлкө мамлекет дуурабай, өзүбүздүн укура улуттук идеологияны эңкитсек, биздин жаштар келечекте Кыргызстанды дүйнөгө таанытат деген ойдомун. Жакшы ниет айттыңыз. Анан айтсаңыз, эфир дагы соңуна чыгып барат экен. Анан өлкөнүн туруктуулугунун негизи болгон ушу элдин биримдигине, ынтымагына, бекемдигине басым жасаган, андагы алдыда кандай пландарыңыздар бар? Биздин эми көптөгөн пландар бар. Мен жаңа айттым сизге башталышында, биздин өзү жообузга ылайык биз бардык тармактар менен иш жүргүзөбүз. Жаштар болобу, билим берүү болобу, саламат сактоо болобу, жергиликтүү бийлик органдары менен биздин азыркы мына биздин Кыргызстан ассамблеясынын төрагасы Миде Рахманович деген биздин жаңадан шайланды. Бул киши бизге чоң тапшырмаларды коюп атат. Башка министрликтер менен, башка мамлекеттин ассамблеялары менен, мамлекеттик органдар менен меморандумга кол койдуруп атат. Биргеликтештүү. Ошол боюнча биз бардыгы менен биргеликтештеп, мамлекеттик органдар болобу, коомдук институттар болобу, жергиликтүү залдашуу башкаруу органдары болобу, мына коңшу мамлекеттердин ассамблеялары менен бирөчү меморандум түзүп, ошолор менен биргеликте биз ушу өнүккөн Кыргызстанды курууга өзүбүздүн жок болсо да аз да болсо салымыбызды кошоюк деп биздин жетекчилик бизге чоң тапшырмаларды коюп атат. Ошо өзүбүздүн иш планга киргизгенбиз. Ошол иш пландарга асты биз тыйымсыз иш жүргүзүп атабыз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ушул иштер жүзүгө ашсын дейбиз. Өзүңүзгө болсо ден соолук каалайбыз. Рахмат. Рахмат, чакырып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Кудай кааласа биздин областтын өнүгүшү үчүн биз дагы бар этностор биргеликте, ынтымакта областтын өнүгүшү үчүн бар күчүбүздү жумшап, областтын экономикасынын өнүгүшү үчүн өзүбүздүн аз да салымыбызды кошобуз деп мен суранып кетем. Эң негизгиси улуттар аралык ынтымагыбыз бекем болсун, Рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүн ушул улуттар аралык ынтымактын бекем болушуна багытталган түз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Назгүл Абдрахманова алып бардым. УТРК Баткен телеканалы өз берүүсүн алдын көздөй улантмакчы, андыктан биз менен чогулуңуз.